Кабагы туугандар. Морда аябай жакшы экен. Көзү да кичинекей көздөн экен. Тишин да ачып турат. Жерге тал. Чабдар. Кумаракадан чыгып атат. Кумарака жанына келип калды. Азыр маалыматын беребиз бир чептен. Баасы жөндөп ат. Кыргыз жок экен. Кумарака кандайсыз? Жакшы жантара. Өзүң тынчсыңбы? Тынч, жакшы. Маалыматы кандай болот ака? Булаттын маалыматы жашы боюнча 2 жаш деп берди. 5 жаш деп. Эки асы. Эки асы. Анан эми бирдеки дешкей 3 жаса болсо 3 асы да. Жаш эле ат экен да. Ооба, жаш эле. Анан ушу жоон жолпу ат экен. Бою 1.55-тин үстүрагы чыгып калса керек, өлчөбөдүк. Анан ушу акаларыбыздан алдык эле. Жалалабадтын эле атыбы? Жалалабадтык эле, ооба, Жалалабадтык эле акаларыбыздан алдык. Жакшы. Аттын турганы жакшы экен, буту колу жоон жолпу ат экен. Мен ошонусу да кызыгып алдык эле, мен элге салып көрөлү деп сени чакырдык эле. Азыркы турушу эти арыкка кирет бул, а? Арык, жайлоого минген экен малга. Такшалып калыптыр да. Ооба, такшалып калды. Аягы эле жакшы. 1-2 айдын улагына чабып ойной турган ат экен. Жоон жолпу экен, туугандар. Азыр арык көрүнүп турат. Бакса бир калет ат болгодай. Буту колунда мындай травма жок бекен? Буту колуна ичип жегенине жооп куда каласы. Жооп беребиз. Ооба. Кумарака бул алып сатып иш кылат. Бирок тез кыла бербейт. Чыгып калганда алып элге салып коесак, а? Ооба, эми азыр кыйын болуп атат баягындай. Өтө эле чоң аттарды табыш. Улактын сезону да жок. Аны манча-манча ушундай чыгып калган аттар, ичине жоон жолп болсо, ошондайларды ана ичине алып алып атабыз. Мына. Жаман адаты жок, а? Жок. Жаман адаты жок. Колго жоош, жеп ичкени ден соолугу жакшы. Анан ачыгы улагын көрбөдүк биз. Көз менен. Ооба, алган адам улагга чабылып эле жүргөн атты берди. Ушу балга көбүрөөк минип койгон экен. Кетсе суюгураак жайы менен кичине бакмалап күзгө улагга растаса мындай бара турган эле кебетеси бар экен да. Көкүрөк башы, буту колу. Башы эле жакшы. Ким кандай ойлойт? Атка комментарий жазыңыздар. Анан Кумарака, бааны кандай коебуз? Баа жөндө эле болобу? Баасы жөндүү эле 160 миң. 160 миң. Ооба. Кеми дагы болот, а? Кеми болот. Сүйлөшөбүз. Анан булардан ат алсаң, мындай жеңил бергени жагат да. Жана антип үйдөгү нерсени дыйкан сатыш кыйын. Түшүнөбүз. Кыйылып калат. Мынтип алгандан кийин баасы чечилип калат. Ошо дыйкан айткан сенаны деле айтышпайт. Чын-чынына келгенде. Чабдар, шоколад. Деддом эле деп коебузбу? Баягы ата теги белгисиз да. Жок, ата теги белгисиз. Мына. Эми ата теги белгилүү болгондо аны дагы айтып өтөт элек. Азыр мен жанынан тартайын, буту колун көргөзөйүн, а? Кабагы туугандар. Морда аябай жакшы экен. Көзү да кичинекей көздөн экен. Тишин да ачып турат. 2-3 асы ат экен. Көкүрөк да карагыла. Бут дагы мындай ичкериге тойтугураак экен, бир аз бар. Бирок казыктары жаныбар жакшы экен, действительно. Буту колу бирдей экен. Жакшы. Мына 160 миң дедиңиз, а? 160 миң. Кем болот? Баасы 160 миң. Кеми бар. Баскан тургандары өтө жакшы экен. Жаш бала да карай берет негизи, а? Карай берет. Озу дагы элпек экен.
такшалган ат баары бир мастер болуп калат. Туугандар, багыш керек экен да. Алыш керек, багыш керек экен күзгүлөр. 160 000. Кандай баа коюлду? Комментарий жазабыз. Мындай сонун бир жерде экен ат. Жерге таалайлы. Кумараканын номери экранда. Чалып, дагы да сүйлөшүп, кемин билип, бараканы алып, Кудай кааласа, жакшы ат кылып минип коесуздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.